Бул суроо адамдар ар кандай жооп берип келишет. Кээ бирөө билбей жооп берет, кээ бирөө ар кимден угуп жооп берет, кээ бирөө көрбөй жооп берет. Баптисттер булар Кудайга ишенген адамдар. Баптист деген сөздү которгондо, грек тилинен которгондо бул чөмүлдүрүү дегенди билдирет. Эгерде биздин сөзүбүз менен түшүнүктүү болуш үчүн түшүнүктүү кылып айткыбыз келсе, анда бул адамдар таза абийир менен жашайм Кудайдын алдында деп өздөрүнүн таза абийир менен жашайм деген чечимин сууга чөмүлдүрүү аркылуу билдирген адамдарды баптисттер деп айтсак болот. Алар эч кандай жаман адамдар эмес. Алар тескерисинче коомго жакшы таасирин тийгизгиси келген, үлгүлүү жашаганга аракет кылган, Кудайдын осуятын аткаргысы келген адамдар. Алар ыйык жазуу менен жашап, ошол ыйык жазуудан чыккысы келбеген адамдар. Бирок алар жөнүндө ар кандай ушактар, ар кандай сөздөр айтылгандыктан баптист деген сөздү кээ адамдар бурмалап салышкан. Ал сөз таза бир менен жашайм деп чечим чыгарган адамдарды бул баптисттер деп айтсак болот. Бирок алардын тарыхы дагы өтө чоң. Бирок ага биздин убактыбыз да жетпейт. Бирок мен эң негизи айта турган түшүнүктүү болуш үчүн мен айткым келет эле, баптисттер булар чынында жашоосу менен Кудайды сүйгөн адамдар. Булар болсо жашоосу менен үлгү болуп, Кудайга ишенгендигин жашоосу менен көрсөткөн адамдар. Ошондуктан баптист деген сөздөн эч кандай чочубастан, тескерисинче ошол адамдар менен сүйлөшүп, кызыгып көрсөңөр жакшы болот.